Кутмандуу күнүңүздөр менен Бала Сагын ТВ каналынын көрүүчүлөрү, анда эмесе актуалдуу маек программасын биз баштадык. Ооба, бүгүн мына Кыргыз Улуттук университетинде Жаштар элдин келечеги, өлкөнүн үмүтү аттуу атайын форум болчу да. Мына ошол форумда биздин улуу кызматтагы агаларыбыз, инсандарыбыз өзүнүн кеп кеңештери менен, баягы насааттары менен бөлүшүп, мына бүгүн биздин студиябызга дагы келип калган учуру. Анда эмесе тааныштырып өтөсүң? Ооба, анда эмесе тааныштыралы. Студиябыздын төрүндө Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Касманбетов Сүйүнбек Сапарбекович жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри Иманалиев Каныбек Капашевич. Саламатсыздарбы? Алгачкы эле сурообуз болсун, бүгүнкү форумдун алкагында башталсын. Сүйүнбек Сапарбекович, сизге азыркы жаштар элдин үмүтү, өлкөнүн келечеги болуш үчүн кандай шарттар аткарылышы керек? Өтө маанилүү маселе. Кыргыз элибиздин булуң бурчунда ушундай окуу жайларынын баарында тең нарык насил, салт, манас дегеле биздин улуттук ийгиликтүүлүктү даңазалаган, бириктирген иш-чаралардын баары байма-бай өз алдынча өтүп жатат. Бул жердеги эң эле курч маселелердин бири биздин келечекти тапшыра турган жаштарыбыз өтө билимдүү болуш керек, тарыхын билиш керек, каадасын, салтын, насилин билиш керек. Ошондо гана биз бул дүйнөдө ааламдашкан заманда, санариктешкен заманда өзүбүздү жоготпой, кандай эл экенибизди даңазалап ошого келишибиз керек да. Ал эми бүгүнкү күндөрдө көптөгөн жаңылыктар, президенттин 7ге жакын указы чыкты. Идеяга жаатындагы өзгөчө бул ишти ишке ашыруу вазыйфасы силерге, жаштардын үстүнө коюлган. Ошон үчүн биз Каныбек Капашевич экөөбүздүн түрө кыдырып жаштарга ушул мына быйыл министр айтып атат, Кудай буйрса, сентябрдан баштап нарк сааттары кире баштайт. Нарк сабактарынын негизинен түзгөн илимий жана педагогикалык атайын материалдар даярдалат, мугалимдер даярдалат, мунун баары вуздарга жайылтылат. Азыр Ош университетинде, Ош технологиялык университет, эки университеттен кафедраларда нарктан сабак берген мугалимдер бар. Нарк насил боюнча илимий изилдөөлөр дагы бар, дипломдук иштер дагы аныкталып жатат. Ошон үчүн бекеринен эмес, акыл жаштан асыл таштан деп айтат. Бир Стенафок Түштүн Африкада бир университетте жазылган. Бир өлкөнү жок кылуу үчүн атомдук бомбаларды, ядерный лодкаларды пайдалануунун кереги жок дейт азыр. Билим берүүнүн сапатын эле 10% кылдырылатып койсок, ал өлкө өзү эле гүрдеп кулап калат дейт. Ошондо жалган билимдер менен мугалимдер пара алып, окуучулар пара берип, эптеп-септеп билим алып, эптеп-септеп атайын документ алып, анан ушундай даярдыктагы адистер өзүнөн жаман адистерди даярдайт. Ошол өлкө өзүнөн өзү жок болот дейт. Ошон үчүн бүгүнкү күндө өзгөчө басым билим берүү жаатында болуп жатканы бекеринен эмес. Ошон үчүн биздин жаштар абдан билимдүү болуш керек. Эч тартынбай, уялбай, биз дүйнөнүн тик карая турган өлкөбүз. Биз дүйнөгө эч кандай күнөө кетирген жокпуз. Биз миллиондогон саптын бир сөзүн коротпой ушул күнгө чейин алып келген өлкөбүз. Биз Манасты Курандай жаттаган өлкөбүз. Биз каадан арк салтыбызды бийик тутуп, аркабызда карап, өрнөктүү инсандардын өмүр баянын окуп, анан алдыга кадам шиктеген элбиз. Мен ушул университет жаштарына, бүгүнкү жаштарга бүгүнкү форумда ушул нарк насилдүүлүк тууралуу, каада салт тууралуу көп кеп кылдык. Мындан ары дагы бул жагдайда иш алып барабыз. Сиздин докладыңызды угуп жатып, биз абдан таасирлендик деп айтсам болот. Анан айтып калдыңыз, ушул 30 жылдын ичинде, 30 жылдын аралыгында каада салттарыбыз жоголуп баратат деп калдыңыз да жаштардын арасында. Билим берүү программасына улуттук каада салтыбызды, адеп ахлак баалуулуктарын киргизсе болобу? Бир нерсени ишке ашыруу үчүн ошол нерсе болгон зарылдык гана болуш керек да. Күч менен, ар кандай бир административдик чаралар менен адамды үйрөтүү же калыбына келтирүү өтө оор жана бул дайынсыз болбой турган иш. Ошого зарылдык келип чыгыш керек. Мурда, мындан 30 жыл мурда бизде кандай өндүрүш каражаттары болду эле? Өндүрүш каражаттарынын өнүгүүсү өндүрүштүк мамилелердин жаңы этабына алып келет. Өндүрүштүк мамилелер мамлекет менен коомдун болгон мамилесин түзө баштайт. Мурда 5 күндүк жерге жете турган кабарды азыр 5 секундтун ичинде жеткиребиз. Аалам ылдамдашып атат, аалам санариптешип атат, аалам өзгөрүп атат. Ошого жараша өндүрүш каражаттары кандай өзгөрсө, адамдар дагы ошондой өзгөрүп атат. Ойлонгондор өзгөрүнүп, баскан турганы, кийинген кийимдер ошондон бери бүт өзгөрүү болуп атат. Ушул жагдайда биз ошол автоматка айланып кетпей, роботторго айланып кетпей, өзүбүздүн баалуулуктарды алып чыгышыбыз керек.
akırkı 10-15 yılın içinde ölkön өлkөлөрдө өздөрүнүн маданиятын, тарыхын, салтын даңазалага мамлекеттик ири документтер кабыл алынды, мыйзамдар кабыл алынды, указдар кабыл алынды жана башка ушул өздөрүнүн ким экенин даңазалаган. Мына 1940-жылга чейинки кийим кечелерин, кашыктарын, вилкаларын музейге киргизип, мындан 60-50 жыл мурда менин атам ушундай кашыктан тамак жеген деген деңгээлге жетип калышты. Азыр согуш аракеттеринде кандай акча бөлүнсө, каада салт, нарк, улуттук адабият тарыхына ошондон кем эмес акча бөлүнө баштады. Өлкөн өлкөлөрдө алар азыр түшүнө баштады, биз башка элдер эмнеси менен айырмаланып, бул коомду кандай мүмкүнчүлүктөр менен кооз көргөзө алабыз. Көп түрдүүлүк, көп тилдүүлүк, көп маданияттуулук. Ошонусу менен гана элди таң калтырылат экен. Дүйнөнүн ар бир өлкөдө сотовый аппарат бар, машинеси бар, үй бар, электричество бар, газ бар, бүт бар. Эмне менен гана айырмаланабыз? Бул анын улуттук иденттүүлүгү менен, улуттук өзгөчөлүгү менен айырмаланат. Акыркы эле 5 жылдын ичинде Советтер Союзунун мурдагы өлкөлөрүнүн ичинде 9-ондо ушундай указдар ыкчам түрдө кабыл алынды. Şu madaniyat üstünlük duralım, nark nasilesi, saltlarını dаңазалайлык депчи. Мына биз дагы ошолордун алкагында кабыл алдык. 30 жыл ичинде акча табардык мамиле өнүгө баштады. Менин директорум, менин адвокатым деген сөздөр чыга баштады. Азыр кыргыздар ошентип калды. Мен докторумла сүйлөшөйүнчү, мен психологумла кеңешейинчи. Мен өзүмдүн докторум бар деп сүйлөп калды. Качан кыргыз ошентчү? Менин директорум бар деп качан сүйлөчү эле кыргызга? Азыр өзгөрдүк да, заман өзгөрүп атат. Анан каада салттар да өзгөрүп атат. Бирок улуттуулукту даңазалаган, иденттүүлүктү бекемдеген, ким экенибизди айгинелеп дүйнөгө алып бара турган биздин баалуулуктар ал калыш керек, жок болуп кетпеш керек. Биздин манас, нарк, салт, адат, уят, айбийик, тил, дит дегендин баары тең алдыңкы орунга чыгыш керек. Каныбек Папашевич, азыркы суроону сизге берсем, мына ошол баягы азыркы жаш муунду тарбиялоо, билим берүү мекемелеринин ролу канчалык кошулат? Биз түптүү элбиз. Карасаң дүйнөдө жердин кооздугу боюнча 20-орунда турабыз. Ушу турган турушубузда биз дүйнөдө маданиятты, руху күчтүү эң алдыңкы 50 өлкөгө киребиз. Бирок биз экономиканын өнүшү боюнча 120-орундабыз. Билим боюнча да 120-орундабыз. Бул уят да. Анан Садык Шерекебиз бир чоң дискуссия кылдык эле. Дүйнөдөгү эң бай өлкөнүн баары өзүн бактылуу сезе бербейт экен. Бактылуулуктун формуласы бөлөк болот экен. Дүйнөдөгү эң бай 5 өлкө суицид өзүн өзү өлтүргөн эң көп бай өлкөлөр болот экен да. Бактылуулук жок экен. Мен ошол бактылуулуктун формуласын таптым. Мен сизге айтып берем. Ушул кыдырып 2500 мектептин директору менен, 70 ректор менен, жүздөгөн мугалимдер менен кездешип, бир айылдык кишиге жардам бердим. Бул көп жыл мурун болгон. Баласы деле жакшы окуйт, кызы жакшы окуйт экен. Көз кач болуп калыптыр да. Көз кач болуп калыптыр. Кыйналып жашайт. Пенсия жашына келе элек. Күчүүсү да бар. Жакшы деле кийинбейт. Ошондой Кыргызстандын 15-20% адамдар ошо менен өлчөнөт. Байлар ал өздөрүнүн жолун таап кетти, балдары чет жакта окуйт, алар ансы деле бактылуу сезет өзүн. Ортоңку катмар бар. Улуттун эң төмөнкү катмары кедей адам кайсы учурда бактылуу болот. Кыргыз баласы эң кыйналган үй бүлө, баласы жакшы окуса 5 ап келсе. Же отличник болсо, же жакшы окуп өтсө бактылуу сезет. Баарын унутуп калат. Карыз менен деле жашайт, балким кредит менен жашайт. Баарын унутуп калат, андай бактылуу адам жок. Демек, кыргыз баласынын бактылуулук формуласы билимге байланган. Бакытын билимден алган улут сөз жок өнүгөт. Сөз жок өнүгөт. Билимди бакта алай деп сезген нация сөз жок өнүгөт. Мен ошого ишенип, мен ушул оор учурда билим берүү министрлигине келдим. 100 жылдан кийин, 1000 жылдан кийин да кыргыз деген улут ушу эгемендикти сактап ушул жерде калабызбы? Бул биринчи дүйнөлүк чоң криз. Экинчи дүйнөдө жаңы климаттык качкындар деген пайда болот. 1 миллиард 200 миллион адам бай өлкөдөн качып тоолуу өлкөлөргө келет. Байлыгың аякта экинчи орунда болуп калат, себеби
Европа азыркы божомол менен 50-60 жылдары 50% баштайт. Байлыктын баары ошол жакта дүйнөдө 50% байлык ошол жакта. Демек байлык да байлык болбой калат да. Үчүнчү, азыркы интернет жакшы маалымат аласың, бирок интернет нацияга бөлбөйт экен да. Искусственный интеллект деген бар. Ага адамдын баары бирдей, робот сыяктуу да. Ошол доордо кыргыздын кантип баалуулугун, улуттук өзгөчөлүгүн, каада салттарын сактап калабыз. Муну биз эмес, чет жерде окуп келген балдар айтып атат да. Биз ошол жака карап атканда, биз бийик нация экенибизди сездик деп. Биздин катылып жаткан кум төрбүгүн элге кызмат кылып баштады го. Биздин эми руханий сукөмдүн жүрөгүндөгү байлык эртең дивиденд болуп, ар бир баланын жүрөгүндө бирден үрө эсеп кетиши керек да. Адамдын өмүрү бул кыска эле. Адам төрөлөт, өсөт, өнөт, анан бул дүйнөдөн кетет. Мамлекеттин өмүрү түбөлүк болуш керек да. Ошо ар бирибиздин көз ирмеминде көрүн. Албетте үйлөстү агышыбыз керек. Бирок ар бир биз чакан мамлекет болгондон кийин, бизди курчап турган өлкөлөр миллиарддаган өлкөлөр болгондон кийин биз сапаттуу улут болушубуз керек да. Ар бир кыргыз мен мамлекеттен бюджеттен канча акчалдым эмес, мен мамлекетке бак тиктимби, мен мамлекетке кыш койдумбу, мен мамлекетке гүл өстүрдүмбү, мен мамлекетке салым коштумбу жасасак, анда ушул чоң патриоттук сезим эртең бизге дивиденд болуп келет. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин студиябыздын төрүндө Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Касманбетов Сүйүнбек Сапарбекович жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри Иманалиев Каныбек Капашевич болду. Сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ооба, бүгүн мына жаштардын билим алуусу, руханий өнүгүүсүндө бир жакшы өзүнүн кеп кеңештери менен бөлүшүп кетти. Сиздер менен Нурбек уулу Инсан жана Керимкулова Нуриса болдук. Саламатта калыңыздар.